Кыргыз эли бүгүн өтө кыйын кырдаалда турат. Кана баягы миллиондогон акчаларды шайлоого чачкан биздин чиновник депутаттарыбыз, кана баягы айылдарга, жер-жерлерге кыдырып бекер тараткан ундар, бекер тараткан майлар, бекер тараткан акчалар, агитация үчүн бир гезитке чыгыш үчүн 100 миң, 200 миң сом акчаларды чачып, бир добуш үчүн 2 миң сом, 3 миң сом берген биздин депутаттарыбыз кана. Бирөө да көрүнбөйт. 120 депутаттар бүгүн мынакей элге жардам берип жатабы? Мына бүгүн ошол акчаларды элге таратып, үймө-үй кыдырып, ун таратчу, май таратчу мезгил келди. Жаңы конуштарда элдер кандай кыйналып жатат? Канча деген элдер айлыгы жок, айлыгын ала албай, ачыкка үйүндө продукты жок, үйүндө канча балдары менен баласын кантип калгам деп эртеңки күндөн коркуп турган биздин элдерибиз канча. Кана баягы тойлордон, ар бир тойдон $500, $1000 чейин алган биздин супер мега звездаларыбыз кана. Ошол тапкан акчаларын мактанып интернетке чыгарып, мен момундай үйдө жашайм, мен момундай машина айдайм деп чоң-чоң жол тандабастарын, кымбат баалуу машиналарын мактанган биздин ырчыларыбыз кана. Урматтуу ырчылар, силерге айтат элем, ушул балконго болгондо дагы элитный үйдөгү балкондорго чыгып алып, силердин чачыңарды кыдырып концерт бергениңер эл үчүн кызык эмес азыр. Андыктан келгиле урматтуу ырчылар, бир эле тойдон алган акчаңарды чогултсак азыр баарыбыз, жалпы элге бир топ жардамдарды берсек болот. Келгиле, биригели, акчаларды чогулталы. Инстаграмдын сторисине койгон бир рекламаңардын акчасын бөлсөңөр, ушунчалык элге жардам кылган болобуз. Андыктан баарыбыз биригип, фонд ачабызбы, счет ачабызбы, эл сом ачабызбы, эмне кылсак дагы акчаларды бириктирип, өкмөттүн көзүн карап отура бербей, мына эл бизди бакчу эле, эми биз элге жардам берчү дагы убакыт келди, урматтуу туугандар. Шаар ичинде канча деген ресторандар бар эле. Бириңерден бириңер атаандашып, 2 кабаттуу кылып, 3 кабаттуу кылып ресторан салып жаттыңар эле. Рестораныңардын люстрасын алтын кыларыңарга аз калды эле. Бириңерден бириңер жарышып, рестораныңарды реклама кылып, менин рестораныма келгиле, менин рестораныма келгиле дечилеңер. Андыктан урматтуу ресторандын кожоюндары, бир күндөгү түшкөн тоюңардын акчасын чогултуп, ошол рестораныңардын рекламасын азыркы учурда элге ун таратып, май таратып, чай таратып реклама кылсаңар, азыр силерге дагы жакшы реклама болмок. Мына ушул кырдаал эртең бүтүп кетсе, ошол эле эл кайра силердин рестораныңарга келип, ошол силердин жардам берген акчаңарды кайра эле эл силерге алып келмек. Эгер биз ушинтип жардам берсек, Алла Таалам деле бизге ниетин түз кылып, эртеңки күнү бизге өзүнүн берекесин чачат деп ойлойм. Кана биздин супермаркет, гипермаркеттерди курган миллионерлерибиз, кана биздин кабат үйлөрдү курган курулуш компаниянын кожоюндары, кана биздин гектар жерлерди саткан байларыбыз. Бүгүн биз баарыбыз үйдө унчукпай отуруп алсак, эртеңки күнү элибиздин келечеги кандай болот? Мына баарыбыз көрүп жатабыз. Күндөн күнгө кырдаал оорлоп баратат. Күндөн күнгө карапайым элдин жашоосу начарлап баратат. Бүгүнкү күнү элге маска таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү милиция менен врач кызматкерлерине тамак таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү так карапайым элге жардам берчү мезгил. Биз эмнеден коркуп жатабыз? Өлүм кокуго келгенде көзгө көрүнөт болуп, дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус оорусу көпчүлүктү ойго салып жаткан учуру. Кичинекей эле бир суноо келсе канча дүрбөлөң кылып, кээ бирөөлөр өз жанын ойлоп, кампасын унга толтуруп жатат. Айрымдар бет кап, daarат кагазын басып алып, өздөрүн коргоп жатат. Дагы бир шуундар учурдан пайдаланып, товарын кымбаттатып сатып байып жатат. Бирок ага канчалык деңгээлде жардам берет ойлобой жатат. 40 жылдык кыргын болсо да бир чымын бейажал өлбөйт дегендей, биз канчалык уюп кампабызды толтурбайлы, жараткан тагдырыбызга өз рызкысын жазып, өз коргосун алган болсо эч нерсе болбойт. Өлүм деген ушундай ачуу, жан деген ширин. Биз ушундай көрүнүштөр менен өзүбүздү сактап коргой алабызбы? Маселе ушунда болуп жатат. Бул оорунун келиши себеби эмнеде? Ойлоп көрдүк бекен? Деги эле кырсык балелердин келиши, күнөөлөрдүн көптүгүнөн, адамзат дүйнө мыйзамынан чыгып, өзүнөн кеткен учурда келет. Аллах Таала Куранда эскертип келет. Башка пайгамбарлардын коому чектен чыгып, жаратканга моюн сунбай, өзүн билимдик кылгандарга өз жазасын, азабын ар кандай кырсык оорулар менен жазалап, өзүнө моюн сунган пенделерин сактап калган. Демек бизди бул оорудан сактап коргой турган бир гана жалгыз Аллах. Анын каалоосуз эч ким өзүн коргой да, сактай да албайт. Ал кааласа, оң кабыныңыздын бир кабы да насип кылбай калышы мүмкүн. Биз бул оорудан эмес, жаратканын алдында кандай жооп берип, кандай жолугабыз? Ошондон корколу. Мусулмандын биринчи сурала турган мусулман экенине далил болгон намазыбыз толукпу, жокпу? Ошондон корколу. Бешенеңиз саждага тие элекпи? Же али да окуймун да деген алдоо менен жүрөсүзбү? Ошондон коркуңуз. Жараткан сизге
берген өмүр, ден соолукту кандай өткөрүп, байлыкты кайда жумшап, жаштыгыңызды кантип эмнелерди аткардыңыз? Ушулардын жообун берүүдөн корколу. Мусулмандын куралы дуба дегендей, бизди бул оорудан, кырсыктардан, кыйынчылыктардан, сыноолордон сактай турган бир гана жараткан, буйруган жакшы амалдарыбыз гана болот. Келиңиз бир тууганым, сактангады Кудай сактаптыр дегендей, ар кандай паникага алдырбай, ар ким күчү жеткенче Аллах үчүн үйүндө тынч эле колдон келишинче зикир тартып, жараткандын күнөөлөрүбүздөн кечирүүлүүсүн сурап, тообо кылып, 2 рекет нафил намаздарын окуп, дуба кылалы. Эгер билсек, бул дүйнөнүн бузулуп, жердин жарылып, деңиздер көтөрүлүп кетпесү бир гана мусулмандардын нуру дубасы менендир. Аллах Таалам элибизди, жерибизди, шаарыбызды, айылыбызды, үй бүлөбүздү күтүлбөгөн азабынан, келе жаткан кырсык оорулардан өзү сактап, өз коргоосуна алып, башыбызга түшкөн сыноолордон жеңил зыянсыз чыгып кетүүбүзгө жардам берүүсүн сурап, жакшылыгынан үмүт кылып дуа кылалы мусулман бир туугандарым. Узун кыска кийишип чапандарын, урмат сыйда деутат тапандарың, шайлоодо илбей көчө бою сүрөттөрүн, илсе экен кыргыздын макалдарын. Бабалардын ак эмгегин актагын, балдарыңдын келечегин сатпагын. Түндүксүң дегендердин эзели жолу болбосун, түштүксүң дегендердин ар максаты кор болсун. Биз кыргызбыз дегендерди түбөлүк Алла колдосун. Ала кандай кыргыз элим, анысы мунусу тигиси деп бөлүнбөйлү. Муштумдай түйүлүп, бириксек гана өнүгөбүз, өсөбүз.